ынтымагыбыз ыдыраган болсо тарап эле кетпейлиби баарыбыз? Не кылабыз мындай кылып иштей албагандан кийин анда бардыгыбыз? Бул биринчи. Экинчи, Курманбек Зулушев жөнүндө сөз болуп калды. Жакшы жагын да айтып коеюн. Элди аралап тарыхта болбогон ген прокурор элдин бүт баарын аралап келди. А колунда иштеген миңдеген сотрудниктин ар биринин кандай кимге жаранга кандай мамиле кылышына туура түздөн түз башкы прокурор жоопкерчиликтүү. Андыктан мына кечеки келип 3 прокурор депутатты алып кеткендиги бул туура эмес иш. Ушул жерде деле сурай турган нерсесин сураса болмок. Анан депутаттын да өзгөчө ар биринин статусу бар. Андыктан мындай бири-бириңерге шоу дебестен болгон реалдуулук жашоо менен иштешибиз керек туугандар. Анан анча-мынча мурдакы президенттердин аттары аталып кетип атат. Өзүңүз Нурлан Тургунбекович Аксы районунан болосуз. Аксы районунда 6 кишинин өлүмүнө байланышкан окуялардын күнөөкөрү Аскар Акаев тактап салдык. Эмне үчүн анда Бакиев тап келип, азыр как раз Атамбаев түрмөдө отурат. Экөөнү оштун ставка кылып териштирбейлиби? 2010-жылдагы 98 кишинин өлүмүн. Эмне үчүн мындай тандалма выборочный кылабыз мамилелерди? Аскар Акаевди актадыкпы? Анда Бакиевди да алып келип актайлы. Атамбаевди да камактан чыгаралы. Бири-бирин президенттерге баарына бирдей мамиле кылалы. Бул бир. Экинчиси, урматтуу кесиптештер, шайланганыбызга эми эле 1 жыл болду. Алдыда да 4 жыл убакыт бар. Эл бизди карап турат. Эл ишенич менен шайлаган баарыбызды. Андыктан ынтымакчылыкта бир жеңден кол чыгарып, жакшынакай иштесек, мамлекет өнүгүү жолуна түшөт. Туугандар, рахмат.